кетти. Тааныштырып өтсөк, Талас дестинация коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Гамал Сооронкулов агай студиябызда конокто. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Кутмандыгыңыз менен. Облусубуздун туристтик тармагын өнүктүрүү жаатында өзгөчө эмгек кылып жүрөсүз. Иштериңиз кандай болуп атат азыркы учурда? Кутман таң, арыбаңыздар, ушул студияга таң атпай чакырганыңарга ыраазымын. Айта турган кеп көп. Мен бүгүн эмне үчүн ушунчалык туристтик потенциалы бай Таласыбызда туризм жакшы өнүкпөй калды деген сөзгө кайрылбай эле, келечек жөнүндө сөз кылайын. Анткени бул жерде саясаты да бар, тарыхы да бар дегендей. Эми туристтик потенциал демекчи, чынында мен ушу көп жылдан бери Кыргызстандын бардыгын кыдырып жүрөм. Экология тармак жагын, тарыхын изилдеп, жана негизи ушул туризм өнүгүү жактарын издеп, салыштырмалуу чынында Таласыбыздын туристтик потенциалы бай. Себеп менимче эки себепти айтсак болот. Бул өзү туризм негизги мындай бир багыттары, бул жаратылыш, экология туризм дейбиз, экотуризм дейбиз. Жана ошондой эле ошол жердин, ошол аймактын тарыхы. Ушул эки багытыбыз тең өтө бай. Ушу тарыхтан баштасак, башканы коюп Манасты айт дегендей эле, ошол Манастан, тарыхыбыздан баштасак, мына ошол Таласыбыз кайсыл жерден башталат? Өтмөктөн башталат. Ошол өтмөктө ошо заңкайган жакшы, чынында жакшы эстелигибиз турат. Манастын эстелиги турат. Ошол жерде сонун болуп Кыргызстандын желеги желбиреп турат да. Бирок дагы бир берек айтып кете турган нерсе, калган ошол жерде инфраструктуранын акыбалы жакшы эмес. Ошону айтып кетишибиз керек. Эми жакшы билесиңер, эме баягы бул сөз уят жок дегенде ажатканалардын акыбалдары, ошол жерде жанагы кафеге окшогон башка бир комок деп коебуз башка, ошолор окшошпой турат. Демек ошол жакты биз көркүнө келиштиришибиз керек. Босо-босун көрүп, көрүнөт дегендей, ошону бир көркүнө чыгарышыбыз керек. Ал жөнүндө да азыр даярдыгыбыз болуп атат. Кудай буйруса жакында алып чыгабыз сунуштарыбызды. Эми ошентип келип мына ошо өтмөктөн бери дегеле ошол кайсы жер болбосун, ошол биздин Манас менен, эпос менен байланышкан. Анткени ошол кире беришибиз өтмөк болсо, Таластын этеги, батышы бул Манас чокусу. Ушу Батыш Тянь-Шаньдын эң бийик чокусу, Манас чокусу. Демек ушул өрөөнүбүз бардыгы, эмне деле эпосту мындай канча кылып билсек дагы, бардыгында эле айтылып атат да Манастын, ошо эпостун каармандары жөнүндө. Ошондуктан эпос жагына байланыштырсак эле, өзүнчө бир чоң бул тур бул эсептелет да, бул тарыхы. Андан тышкары тарыхыбыз болсо, эми 59 шаарды айтпай эле коеюн, бул Союз убагында ушул изилденген Союздун археолог тарыхчылар менен Талас өрөөнүндө. Бүгүнкү күндө алардын көбү жок болду тилекке каршы, эми бул себептери көп. Ошондо дагы бир 5-6 шаарчалардын калдыктарын изилдөөгө аракет кылып атабыз, изилдеп атабыз. Ошол дестинация Таластын атынан дагы Экоян деген коомдук фондубуз бар. Ошол тарыхчылар чакырып, мына 3 жылдан бери Кудайга шүгүр Санкт-Петербургдан, башкырлардан, Өрүс тилдер академиясынан келип, ошону изилдеп берип атат. Жакында мындай бир продукт кылып беребиз. Ошондо маршрут, тарыхый маршруттар болот да. Эми экологиялык маршруттар болсо, канча сайыбыз болсо Таласта, бардыгы өзүнүн бир көркү бар. Баарынын өзүнүн керемети бар. Анткени дагы бир жакшы жерибиз, мындай экосистема деп айтылат жаратылышта. Ушул Таласыбызда экосистеманын бардык түрү бар десем мен жаңылбайм. Анткени ушул тетиги батыш тараптагы жарым чөлдөй бизде чөл экосистемаларынан баштап, жайылма токойлорубуз, кадимки биздин Талас токойубуз атактуу, ушул сайлардагы токойлорубуз болуп келип, булар жайылма токой деп, анан кийин Арча токойлор, анан Бешташ кара коюнда Карагай токойлор болуп, анан барып субальп Альп системалар болуп, анан деги барып тетиги тундра системалары, могу биздин атактуу мөңгүлөрүбүз да. Демек карабайсыздар, бардык жагы төп келишип атат туризмди өнүктүргөнгө. Сонун. Ушул Талас дестинация бирикмеси, коомдук бирикмеси облусубузга келген туристтерди багыттап, көрө турган жайларды көрсөтүп жүрөсүздөр. Быйыл Таласка келген туристтердин агымы кандай болду? Анан кайсыл жактан келишип атат? Агымы жөнүндө ушу туура суроо болуп атат. Өзүм мындай жалпысынан алсак, менин баягы маалыматыма былтыркы жылы ушул Кыргызстанга 6,5 миллион, 8 миллиондон ашык
адам келип кетти. Эми ошо тилекке каршы талашуусу канча келген бүгүнкү күндө менде ошонун саны жок. Эми берде дагы баягы турист деп бул деле туура окшойт, баягы кирип чыккандардын саны, чек арандан кирип чыккандардын саны. Эми тилекке каршы биз ойдогудай чоң масштабтуу иштей албай атабыз. Эми баягы бутубузга туруп дегендейчи, ошондо деле кызыгуу жөнүндө көп. Анткени мына негизги ички туризм деген ойдобуз. Анткени келип баягы Кыргызстандан эле келген туристтерге айтып деп көрсөтүп апарып, мына кече эле апарып келдик. Бишкектен келген бир топ, Бишкектен жана Алматыдан келген топ, мына ушул жерде 20 мүнөттүк машина менен барып, жагы жарым сааттык жол менен барып, атактуу Кулансай, Терексай деген тарыхый анан жаратылышы да кооз жерлерди көрсөтүп келдик. Ошого мына ойлоп көргүлө, биз түштө чыксак, кечкурун күн бата электе келип калдык. Демек бул жакын көрсөтүп турганга. Ошондой эле ички туризмден сырткары сырттан келип аткандар эми агым көбүнчө ошол Батыш Европа тараптан. Анткени биздин өнөктөшүбүз, дагы негизги өнөктөштөрүбүз ушу бельгиялыктар болуп атат. Ошолор менен бирге биз ушул Экоаян фондун дагы уюштурдук. Бельгиялык туристтер мисалы апрель айында биринчи туристибиз эрте келди. Ал киши фото мергенчи, фото аңчы десек болот, фото охотник деп. Ал кишинин келгенине биз 2 ай даярдандык. Ушу кара коюнда бир жерди мындай четтеп, баягы сүйлөөсүн тартам деген киши экен. Сүйлөөсүндүн изин көрүп билип, ошол жердеги адамдарыбыз бар, ошолор менен байланышып, ушул жерден апарып туруп, мына убойдун цехтерден алган эттин калдыктарын апарып ташып атып, ошол жерге багып аттык. Ошол эле сүйлөөсүн да жеп атты, карышкыры да жеп, башка жорулары да, бүркүттөр жеп атты. Эми ошол киши келип кетти, ошол жерге уюштуруп бердик, тартты. Колунан келишинче тартты, ыраазы болуп кетти. Демек ушундай, мен айтайын дегеним, ушул фото туризм да, фото охотага чоң биз мындай көңүл бурушубуз керек. Анткени өтө кызыктарлар ошол жаныбарларга, жаратылышка, анан да өзгөчө бир мындай багыты бар. Орнитологдор да, ошолор баягы куштарды тарткан. Ал жагынан деле Кудайга шүгүр, бизде мына ошол эле жоруга абдан кызыгышат. Жорунун ошол Кыргызстанда 4 түрү болсо, бизде кеминде 3 түрү таласта бар да. Ошол эле Кира Суусактагы чындын тегерегинде ушу бер жактагы көлдөрүбүздө, сууларыбызда башка баягы канаттууларды тартып кетишсе болот. Ошентип Батыш Европа демекчи жалаң гана ошол сүрөтчүлөр эмес, мисалы тарыхчы да келди. Профессор, археологиянын профессору, доктор, индердин доктору Люк Герман деген атактуу археолог келип, а менен дагы ушу бир апта убагында жүрүп, таластын эң жанагыдай петроглифтер боюнча адис экен, эң баягы баалуу петроглиф комплекстерин тарттырдык. Бүгүнкү күндө Кудай буйруса мына бир жакын арада Франциядан француз тилинде илимий статьялары чыгып атат. Демек ошол статьялар дагы жакшы түрткү берет да. Мына ушул петроглифтерди тарыхты изилдегенге. Мисалы мына эмдиги жылкыга сүйлөшүп атабыз, кече эле сүйлөштүк. Казакстандын кызыккан тобу бар. Өтө ошолор дагы келебиз деп атат. Анткени биз эми азырынча Facebook аркылуу, башка интернет аркылуу ошол кереметтерибизди чагылдырып атабыз да. Ошол көргөй ушундай кызыктай жерлер бар экен, сонун биз барайлы дегенден келгиле деп атабыз. Демек мына ошол жакын кошуналар боюнча дагы сөз кылып кетсем, жаратылышты көрүбүз дегендер бизгечи өзү таласка ошол чоң келечекте потенциалыбыз бул мына чет Казакстан, Өзбекстан деле кенен жетет эле деген. Тарас 1,5 миллионго жакын, 1 миллион 200 экен. Ар жакта 1,5 миллиондук Чимкент, ар жакта 2 миллиондон ашык Ташкент, баардыгы жакын болуп атат. Анан дагы бир өтө кызыктуу келечекти мында ишке ашырабыз. Ушул мен айткан 3 мамлекетибиз, 3 бир тууган эл, чектешкен жери Батыш Тянь-Шань. Болгондо дагы баардыгы өзгөчө жанагыдай коруктар менен чектешип атабыз. Биздин Кара Бура улуттук паркыбыз, ал жакта Чаткал Угам деген корук өзбектердики, казактардын Аксы Жабаглы деген коругу да. Мына ушул 3 корук менен чектешип турабыз. Эгерде биз ушул долбоорду ишке ашырсак, ал жакта өнөктөштөрдү издеп атабыз. Ошол жерде айланып эле чыккан туристтер өтө чоң бир багыт болуп калат да, туристтик багыт. Ошол жакты изилдеп дагы көргөнгө дагы көп турист келеби деген ойдобуз. Облусубузда азыр сиздер көрсөтүп жүргөн, сиздер багыттап жүргөн кандай туристтик багыттар бар облусубуздун аймагында? Ошол чынында бүгүнкү күндө ошол жанагы эле айткан жаратылышка кызыккандарыбыз өтө көп. Мына тарыхыбызга,
тарыхыбызга, жаратылышыбызга. Тарыхка дагы кичине кайрылып кетейин десем, мына бүгүнкү күндө ошол эле эпоста мисалы ошо Машым Жакыпбеков агабыздын Теңир манасында Алмамбет менен Манасты чүйдө жолугуп, бир тууган болуп келатканда бияктан Жакып бай менен ошол чыгырды энебиз тосуп чыкканда, ошо сонун жазылат да, тиги Төө Мойнок деп айтылып атат. Төө ашуу. Төө Мойнокто ашып, көк жайлоону аралап келип, анан кийин Өтмөктөн ашканда болжол ушу Талды булактан Көк Баш Атбекеев ушинтип аталат экен. Ошол жерден баягы мына ата эне болдук, уул болдук деп Жакып бай менен чыгырды тосуп атат да. Айтайын дегенибиз, биз бүгүнкү күндө бир чоң долбоорубуз келечекте. Манас эпосунун изи менен. Манастын изи менен. Ошол жерде мына Алмамбетти тосуп алып, ошол жерде ошо бала кылып атат, бир тууган кылып атат. Жанында ошол эле Талды булактын үстүндө билебиз Бакай таш. Кайта бери келатканда эле аралдын үстүндө ошол Манастын желеси. Деп иши кылып ушул таластын баардык жери эпос менен байланыштуу. Өзгөчө эми Кең кол. Билесиңер, Манас Ордон турган жери, Кең колдун ичи. Кең колдун ичиде ушул Айыпкеде турган нерсе туризмге байланыштуу. Мага да абдан жакшы кызыктуу болду. Анткени Кең колдунда айтылганы бар Манаста. Манас Алмамбет чубак сыргака тийишкен деп айтып атат. Ой, сен бу жерде эс алып жатасыңар дейт да. Міне силер тигип койгон чырпыңар барбы деген сөзү бар эпоста. Эс ала турган чак бекен ошол жерде. Баягы укугуңар жок дегендейчи. Эми карасаңар мына 25 жылдан бери ошол жерде Кең кол сайында, Оо сайында Кең колдун. Биздин эле ошол агабыз, агайыбыз, мындай активдүү ишмер адамыбыз Эрдешбаев Шалыбек агай сонун гана бак кылып, миңдеген ошол жерде көчөттөрдү отургузуп, бак кылып коюп, токой кылып коюптур дагы, ошол жерде даяр мына туристтик базасы бар экен. Демек ошондойлор, ошондой нерселер көбөйө берсе, ошол туристтик жанагы объектилерибиз көбөйө берсе, туристтерди чакырганга биз даярбыз. Бул жаатта сиздерге баягы мамлекет тарабынан да колдоолор көрсөтүлүш керек да. Ооба, туура суроону берип атасың. Мындайда мамлекет тарабынан колдоо үчүн биз туура кайрышыбыз керек. Биз туура долбоорлорду беришибиз керек. Ошо реалдуу долбоорлор. Эми чынында ошол майда барат долбоорлорго баягы чачырап кетип атканын көрүп атабыз кээде, мана айтып деле жүрөбүз. Ошондуктан деги эле ошол Талас үчүн, Таластын туризми үчүн, деги эле Кыргызстандын туризми үчүн ошо бир чоң мындай бир келечектүү долбоорлорду даярдап атабыз. Ошол эле жаратылыш тармагында дагы, ошол тарыхый тармагында да. Ошого Кудай буйруса ошол жетекчиликтер колдоп берсе, бул эми чынында биз өзүбүз үчүн эмес, бул келечек үчүн. Чынында эми баягы мактанасың дейт, ооба эми мактанам. Мактана турган таласыбыз бар дегендей да. Өзү Талас дегенде Манасты элестетебиз, Манас дегенде Талас дегендей. Анткени бар нерсең, ал мынакей дайын турууда мактана турган нерсе болуп атат. Тарыхыбыз дагы, жаратылышыбыз дагы. Сонун. Агай анан дагы археологиялык казууларга да катышып калганыңызды көргөнбүз. Ошол эле Кера суу сактагычынын алдындагы Шелже шаарын изилдөөгө катышкансыз. Бул кандай болуп атат бул багытта? Эмнелер табылды ал жайдан? Бул багыт өтө сонун болуп атат. Адегенде биринчи эмнеден башталды, биз көп жылдан бери Шелжени өзүбүздүн ошол топ менен аракет кылып жүрдүк. Эми баягы белгилеп, жазып, чыгарып. Анан Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө 3-жылга кетти. Биринчи келгенде ошо Чолпонбайда бир мындай бир жардагы дубал көрүнүп ошого чакырганбыз. Ага Санкт-Петербургдун адиси келди, жана биздин Билимдер академиясынын адистери келди. Былтыр кайта Шелжени казганга Санкт-Петербург, биздин Билимдер академиясы жана башкырлардан ошо Зыңкыйган 3 жигит келди. Булар санарип археологдор экен. Бул жаңы багыт экен. Чын жана күчтүү лидар деген радарга окшогон дрондору бар экен. Ошо менен учуруп, анан сонун болуп туруп, бизге бүгүнкү күндө жакшы бир карта, инвестициялык карта деп аталат экен, тарыхый объектилердин. Мына быйыл келип ошол жигиттер жакшы иштеп кетишти. Колдон келишинче Таластын баш аягына дедик, бирок эми өйдө жакка жетишпей калдык, убакыт тар болуп. Эмдиги жылы кайта келишет. Мен баягы ынанганым, ошол жигиттер өтө кызыгып калышты Таласка. Өтө. Биз мисалы мурда чакырып атсак, келгилеринде тартып, булар өзү айтып калышты. Укмуштар жерлериңер көп экен, келип тартабыз деп, мына ошол жигиттер келип, дагы келебиз деп турат.
мүмкін мына жақын арада жаңағыдай инвестициялық картаны уақытыңар болса шақырсаңыздар, біз чоң қылып тұрып мына экрандарға көрсетіп, ошол жалпы таласқа кыргызстандыктарга көрсөткөнгө даярбыз. Анткени өтө бир сонун нерсе чыгат экен, баягы унутта калган объектилерибиз. Мына туризм ошол жакта. Өзүбүз үчүн да жаңылыктар бар. Мисалы ушунча көп жылдан бери изилдеп жүргөн мен үчүн да көп жаңылык чыгып атат да. Мына жана суроолор болду. Эмнелерди табылып атат дегенде, мисалы мына быйыл кандай десем, суунун көптүгү жакшы. Суунун көптүгү жакшы. Эми археологияга касканга кичине баягы тошколдук болду. Ачылбады да көп. Ошондо дагы ишти баштай бердик дагы, ошондо дагы жанагы бир ошол жерде жашап жаткан, эми көп эстебесек дагы бир орточо ошол байыркы шаардын бир орточо адамы, тургунунун үйүн казып чыктык. Ошол үйүндө очоктор, ошол үйүндө дааратканасынан бери аныкталып атпайбы? Кандай бир сон. Мынакей кайсы жерди таласын казбасак баары эле тарыхта. Керемет. Айтып калдыңыз, эмне жылда келет ошол археологдор деп. Талас облусунун аймагында илимий изилдөөлөргө ылайык 60ка жакын шаар калдыктары бар да. Башка шаар калдыктарын изилдөө дагы барбы планыңыздарда? Планда мындай да, ошол чынында эле Союз убагында 59 шаар калдыктары изилденген да. Бул 60 десек болот да. Тилекке каршы баягы Союз убагында көп жер айдаланып кетти, анан жанагыдай көрүстөндөр, мүрөтөлөр болуп калды. Ошондо дагы чоң шаарчаларын бүгүн мындай эле айтып кетейин, Атлахордо баштайлы, бияктан баштасак, Шелжи, ылдый жакта Бакайырдын тегереги Укмуштай бай экен. Мен үчүн бул жаңылык болду. Шекерде жер үйүбүз бар. Андан бери келаткандар. Түгөл айылдардын баардыгын айта берсек болот. Анткени мына Миңбулактын, Боо Теректин эски шаарлары. Ошондой эле Актөбө 2 деп айтабыз. Күл шаары деп айтылат. Күл деп турат, тетиги Актөбө. Ошентип келип анан бул таластын тегереги. Мына ушул айтып аткан Кулан коргубуз. Бул мына Кулан корук өзгөчө мага жаңылык болду. Анткени жана учкан, дрон учканда ошол жерде 8 чакырым, 8 километрлик дубал десе жаңылбайм эми чыгып атпайбы. Тетиги керек болсо жон арыктын үстү менен тетеме кирип кетип атат да. Берки Токойду бойлоп келип эле Көкөйгө. Ойлосоңор канча 8 километрлик кандай дубал деген. Кулан корук шаарынын тарыхы да бул мындай буйруса дагы ачылар. Анткени баягы биздин доорго чейин 36-жылдагы болгон биринчи талас салгылашуусу мүмкүн ушул жерде болгон. Ошону далилдасак бул өтө чоң ачылыш болот. Бул деген ойлоп көрсөңөр ошондо гун усундар, ошо биздин ата бабалар Кытайдын канзадасын ошол жерге коргойт. Кытайлар келип чабышат дагы ошол. Бул да тарыхта калган өтө чоң бир маанилүү салгылашуу болуп атат. Анын экинчиси кадимки улуу талас салгылашуусу. Тетиги Атлах салгылашуусу. Ага да күтүп атабыз, мына жерлер эле дайын. Мына оюнда жана айтып атпаймынбы, бошогосун көздөп тияктан таласка өтмөктөн кирип келсек. Бияктан Казакстандан кирип келдиге заңгыраган ошол эмеде даяр, конкурстан уткан жанагыдай стелла эстели. Ошолорду коюп алсак кандай болот эле? Анын ортосунда канча ошол бир канча мындай байлыктарыбыз турат да, көрсөтө ала турган, ошол далилденген фактылар. Эми тилек каршы өзүбүз билбеген нерсе тетиги Батыш Европада, дүйнө жүзүндө биздин тарыхыбызды алар билишет. Биз ошону изилдегенге эми аракет кылып атабыз да. Ага, анан облусубузга келген туристтер биринчи алгач интернет аркылуу изилдеп аймагыбызды ушунтет да. Анан бизде барбы ушундай электрондук маалыматтар барбы? Талас облусундагы кызыктуу жайлар, тарыхый жайлар, сиздер айтып аткан алып барган жерлер барбы? Мына ушул суроонун үстүнөн азыр аракеттебиз. Биз Талас облусунун, Талас өрөөнүнүн туристтик жана археологиялык жайлары деген картаны азыр ошого киришкен жатабыз. Анткени бизде кичине тажрыйбабыз бар. Анткени Кыргызстанда Экомап Чекит KG, Map Checit KG деген карталардын авторлорунун биримин. Ошо менен бирге иштешебиз. Ошондой эле Талас өрөөнүн өзүнчө алып туруп, ошол кооз жерлерибизди жүргөнгө жана археолог тарыхый бай жерлерибизди киргизгенге аракет кылып атабыз. Жанагы эле тарых боюнча дагы мындай бир мүнөттүк убакта айтып кетсем, мында биякта айтып келатабыз, кандай бир байлык Манас менен байланышкан. Анан кийин Талас биринчи салгылашуу, экинчи салгылашуусу. Мына көптөр билбейт, Баласаруу айылынын ордунда монгол курултайы болгон.
кээде ката болуп кетет. Биринчи моңгол курултайда жок, биринчи эмес, бул биринчиси эмес, акыркысы десек туура болот. Ошол жерден келип ошол жерге жана боз үйлөрдүн теге ошол жерде ордо кылышып, анан кийин Чыңгыз хандын неберелери улус аймак-аймакка бөлүнүп, ошо менен алтын ордо чачылат да. Бул жердин баягы тарыхый баалуулугу өтө чоң. Эми ошол Баласорун орду болсо, мына Чоң Капкадан түшкөндө сол жакта бир асфальт бетонный завод деп койчу элек. Ошонун ордунда Яңгы Тараз деп эми орусча жазып изилдеп жүрүшөт. Жаңы Тараз шаарынын ошо далилдеп атат археологдор. Москвалык жана биздин археологдор ошону далилдеп атат. Ошол Жаңы Тараз шаары ошол жерде болгон деп. Карабайсыңарбы, ошо анан дагы жана Атлак кошулса, ошол эле Манас районунда 3 чоң баягы тарыхый бир маанилүү болгон окуялар чагылдырып калып атпайбы? Эми ошентип келе берсек эле айтып атам, кайсы бир айылды айтсаңар, мен мисалы эмесин келтире алам да бүгүнкү күндө ошол баалуулугун. Ошол эле өтө жактагы Зулпукардын күмбөзү тарабын ал жакты изилдей турган ким билет, мүмкүн ошо жанагы кылыч ошол жактадыр. Ооба. Алинин кылычы мүмкүн ошол жакта. Эми бул көптөр баягы күлүп да жиберет, бул эми кандай? Бул тарыхый версиялар да. Аны ошону изилдешибиз керек. Ошонун артынан кандай бир жаңылыш жаңылыктар чыгат. Мына Бостектирди ушунча жылдан бери тети күмүш тактагы. Быйыл апаралдым жанагы башкырларды. Кадимкиде эми чалкасынан түшпөсөм да эси болду алардынчы. Башкача энергетикасы чынында башка да. Кандай укмуш жер. Эмдиги жылы ошо Сураны Билимдер академиясынан кайрылабыз деп атат. Жанагыдай ачык баракча деп коет, открытый лист. Ошону биздин Билимдер академиясынын адистери алып келсе, ошол жерде кичине болсо дагы казып, ошону далилдеп тарыхый баалуулугун кайсы убакытка бул байланышканын деги эле эмне болгон деген жерлерди. Эми ошону айтып атпаймынбы? Кайсы бир сайыбыз, өрөөндөрүбүздө келечекте бир чоң ачылыштар жатат. Сонун. Анан дагы жергебизге келген туристтер өздөрү баягы эми ар түрдүү да, кээ бирлери сүрөткө тартканды жакшы көрөт, кээ бирлери видеого тартканды жакшы көрөт. Анан айрымдары баягы биз билип калдык, сүрөткө тартып ошо өзүнүн тилинде, чет жеринде баягы статьяларды чыгарып атышат. Булар ушул Талас жергесинин тарыхын жайылтууга мындай өзүнүн канчалык деңгээлде салымын кошот деп эсептейсиз? Аны мен кадимкидей мынакей ошо мисал катары биз менен кошо 2 жылдан бери жүргөн Лоренс Делюс деген эжекебиз. Ошол Кыргызстанга 23-жылы турист болуп келет. Биз ошол бала чакасы менен келет, үй бүлөсүн барып кара коюнду көрсөтөбүз. Эми ошол киши бүгүнкү күндө ушунчалык Таласка ушундай сүйүп калды да, сүйүү пайда болду. Ушул киши ушул жерде жүрөт, жашап атат азыр. Биз менен жүрөт, өзү баягы мектептерге жардам берип атат. Бир ишкер келиндерге барып жардам берип атат, ошолорго кичине бир жардам берели жанагыдай тоодун мөмөлөрүнөн варенье башка жасап. Айтайын, ошол киши бүгүнкү күндө тартып койгон фильмдерин айтып кетейин, Кара коюн жөнүндө фильм даяр. Аю, Актырмактуу аю боюнча, Тамыр деп тети биздин устабыз бар, Улукбек Байгараев деген. Ошол жөнүндө фильмдер улам чыгарып, Европада көрсөтүп атат. Алар жанагындай клубтарында. Мына кызыгуу ошол жерден пайда болот. Эми ошол киши аркылуу эмди жылкыга бизге эме келебиз дегендер. Мына кеминде 4 группа көрүп атабыз. Мына именно бирөөлөр именно фото боюнча, бирөөлөр жаныбарларды көрүү боюнча, тарыхый объектилерди көрөбүз деп, ошентип кызыгуулар пайда болуп атат да. Демек, ушул айтып атпаймынбы? Чынында кандай болгон мурункуну аны бүгүн айтпай эле, келечек Кудайга шүгүр. Бирок ошондо дагы кайрылып кетет элем. Ошол жердештериме, таластарга активдүүрөөк болуп, өзгөчө жаштар. Чынында кичине мындай бир көйгөйүбүз бар. Эми туризмди эмне кылабыз дегендер болуп атты да. Бүгүнкү күндө эми ойгонуу сезим пайда болуп атат. Ошол айтып эле кетейин, өзүм ошол Бакайт алып калам. Бүгүн Бакайтада мына Байболдон башка бир дагы жанагыдай конок үйү жок. Бир дагы конок үйү. Келгенде туристтерди каяка жаткырабыз деген ойлор көп болуп калат. Эми жакшы бирде Талас шаарында бар экен. Кара Кызыладырда пайда болуп атат, Чолпонбайда ачылды. Демек эми бара-бара ачылат да. Ошого биз аракет кылышыбыз керек, окутуш керек сөзсүз түрдө. Мына кече окууда болдук. Ошол окууларды көп кылыш керек. Керек болсо ошол жер-жерине барып окутуш керек. Өтө маанилүү ат маселеси. Таласта жылкы көп, мат көп, бирок баары эле жанагыдай крутой ат деп коебуз го. Баары эле улактын аты, анан күлүк, анан жорго. Анан кийин анан белет. Тоого мына туристтер келди. Тоого алып чыга алсаң, мингич ат, жөнөкөй ат жок. Бул жерде бир чоң көйгөй жатат. Биринчиден эми кызыккандары жанагыдай улак деген кызыксын, болсун. Бирок
кадимки биздин нукура кыргыз жылкысы унутта калып калып атат. Ал долбоор менен дагы аракеттебиз. Быйыл изилдөөлөр жүргүздүк, Кудайга шүгүр. Бар экен тетиги Канизавод дейбиз го Талды булакта. Азамат деген жигитибиз бар экен, Азамат деген ошонун тобу ошол бир 30га жакын, 30дан ашыгыраак кыргыз жылкысын, таза кыргыз нукура жылкыны тетиги чоңошой көбөйтүп көндөргөн. Ошол жылкылар, ошол туризмдин жылкылар. Туризм бизде Таласта эң бир жакшы өнүгө тургандан оңой туризм бул атчан турлар. Анткени ачсак биягы Чүй, биягы Казакстан, келечекте анан биягы Укмушта, биягы Жалал Абад облусу, биягы Чычкан, Итагар, Чычкан, биягы Ак Ойнок, Кара Кулжа, Сары Челек, Чаткал. Мына бардыгы ачык. Айланып эле жүрө бере турган. Мен өзүм бул турларды уюштуруп жүрдүм. Азыр эми ошо чынында Таласка келгенде ат чыкпай калат да. Ошол жөнүндө да сөз кылып атабыз, балдар эми кызыгып атат. Анткени бул деген эми биринчиден чарбага жарай турган аттар, экинчиден эгерде ошол атың пайдап келип атса, жайында келе турган туристтер алдын ала айтып койсо, бизге бир 20 ат керек эле дегенде, аттар даяр болсо, эми жаманбы күнүнө 2000 сомдон төлөп атса, атың жайлоодо жүрсө, ошол кыйнап деле минбейт туристтер. Демек ушул багытта да сөзсүз өздөштүрүбүз керек. Сонун агай, ыраазычылык билдиребиз сизге. Келип бизге ошол облусубуздун өрөөнүбүздүн туризм тармагын өнүктүрүүгө кошуп жаткан эмгегиңиз жөнүндө айтып кеттиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса, ушул туризм жааты өнүгүп, гүлдөп, жакшы жаңылыктар менен элибиз менен дагы бөлүшүп турабыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Ыраазычылык билдирип, бизге эркин микрофон берели. Жалпы Талас элине кайрылууңуз болсо айтып кетсеңиз болот. Кайрылуу болгондо ушундай бүгүнкүдөй ушул таңкы эфир болобу же көбүрөөк убакыт болсо, айта турган нерсе көп да, айтып кете турган, чакыра турганым. Чынында урматтуу жердештерим, ушул потенциал, Таластын потенциалы өтө бай, ошону колдонойлу. Мен ишенем, келечекте Таласта ошол бир күндөр келеши туризм ушунчалык көп турист болуп кетти дегенге чейин жетейли. Анткени бул баардыгы биздин ошол байлыгыбыз. Анткени бир чоң ошол жанагы адамдын руханий байлыгы дагы, ошол мүмкүн финансылык байлыгы ушу менен байланыштуу. Кош келиңиздер Таласка туристтер деп айтат элем. Чоң рахмат терең ыраазычылык билдиребиз. Ооба, студиябыздын коногу Талас Дестинация коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Камал Сооронкулов агайыбыз болду. Ал эми биз эфирибизде алдын көздөй улантабыз. Жагымдуу музыкалык чыгармадан соң кайрадан көрүшөбүз.